ким курбандык соем десе, ниет кылып атса, курбандыкты сойгонго чейин бир да тырнакка, бир да денедеги түккө тийбегиле, деди пайгамбарыбыз. Эмнеге? Ошол силердин сойгон курбандыгыңарга тырнагыңардын учу керек болсо колтугуңардагы түгүңөр дагы, денеңердеги түгүңөр дагы күбөгө өтөт деп атканы. Сооп болот деген түшүнүк да. Бул курбандыкты чаламын, мен курбандык соем дегендер гана. Ал эми курбандык соем дебегендер, алар каалаган учурда тазаланып, каалаган учурда жанагы тырнактарын алып кыскартса боло берет. Аллах Таала кылам деген ибадатыңыздарды, жасайын, жүзөгө ашарам, аткарам деген кайрымдуулугуңуздарды, ушул соемун канын агызып, элге бир эт тартуулаймын, эт беремин деген курбандыгыңыздарды Аллах Таала кемчиликсиз кабыл кылсын.